Көрсөтүүнүн башкы өнөктөшү Аю Холдинг Ассоциациясы. Эртең шефтин терisi тескерисинен сыйрылат го. Дынара? Мен эмне бир нерсени ачык билбей жатам ба? Жок, сиз баарын ачык билип турасыз, Надира Тутуевна. Надира Тутуевна, Дынара Жапаровна, сүйүнчү, жүрсөңөр. Арыбаңыздар, урматтуу жамаат. Учурдан пайдаланып, баарыңыздарга башым дейип ыраазычылыгымды билдирем. Менин бактым ушундай ынтымактуу жамаатка туш болгонум. Болбогондо мындай кырсыкты, мындай ооруну жеңүү оңой олтоң иш эмес экен. Жаратканымдын колдоосу, апамдын батасы, дарыгерлердин жардамы менен сиздердин колдооңуздар болбогондо билбейм. Ошентип алдыңыздарда турат белем, турбайт белем. Рамис, тиги жаңдагы татына кайсарыбызды тааныштырбайсың? Бул сени карап жүргөн медайым же дарыгерби? Жанымдагы бул татына кайгыз өзү Европадан. Менин келинчегим болот. Аты Шерли. Кесиби боюнча медайым. Мен дарыланган клиникада таанышып, жылдызыбыз келишип, баш кошуп алдык. Рамис, сен айыгып келсең, мен сени көздөп жүргөн болчумун. Мейлеме, бактылуу бол. Шашып аткан жоксуңарбы? Жок, Надира Тутуевна. Шашкан жокпуз. Бардыгы өз убагында. Көрдүңүздөр, кырсык деген каш кабактын ортосунда экенин. Кырсыкка кабылып, басып жүргөн эки бутумда баспай калды. Ошондуктан түз жолдо жүрүүнү туура көрдүм. Апамды аядым. Ментип Берлинде жүргөндө дарыгерлердин да жардамы тийди. Эң чоң колдоо көрсөткөн Шерли болду. Андыктан Шерли менин өмүрүмдүн гана сакчысы болбостон, менин өмүр шеригим болууга дагы сунуш киргизгем. Бактыма жараша макулдугун берип баш кошуп алдык. Баарыңызга рахмат. Азаматсыңар, Рамис Шерли. Туура чечим кабыл алыпсыңар. Кармашкан колуңар түбөлүк бир болсун. Рахмат, Эркин Усенович. Рахмат. Куттуктайм, Рамис байке. Рахмат, Элнара. Рамис, кушпооңор бек болсун. Бактылуу болгула. Рахмат. Рахмат.
Шерли бізге чоң жаңылық болып жатады. Эмне дейбиз? Бактылуу болгула. Рахмат, Динарочка. Рамис, өзүң көрүп турасың, жамаат сени күтүп жатат. Жумуш ордуң бош турат. Биз сени күтүп жатабыз. Жумушка качан чыгасың? Эркин Усянович, мен эми апамды алып, Шерли болуп, көлгө барып эс алып келели. Ал жактан келер менен жумушумду баштайм. Макул. Өзүм дагы жумушумду сагынып турам. Жарайт. Урматтуу жамаат, дагы бир жолу бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Эми бизге уруксат берсеңиздер. We're gonna go home. Let's go. Саламатта болуңуздар. Камила, кандайсың? Жакшы, кел, кир. Арман көрмөйт го. Арман уктап жатат. Абир, мен сага көптөн бери бир нерсе айтамын деп такыр убактысы болбой жатты эле. Өзүм да батын албай жаткан болчумун. Камила, сөзүңөр алжы, мен силерге Арман экөөңөргө тойго чакыруу кат алып келдим эле. Мен азыр Аха. Тойду белгиледиңерби? Ооба, тойдун датасын белгиледик, даярдык катуу болуп атат. Бул тойго чакыруу кат. Арман экөөңөр сөз келгиле, силер менин эң сыйлуу коногум болосуңар. Кубанычыңды тең бөлүшөбүз. Тойго буйруса, сөзсүз барабыз. Жакшы, баса жана бир нерсе айтайын деп аттым беле? Тилимдин учунда турат, унутуп калдым. Эстегенде айтам. Мейли, анда мага уруксат бер, мен дагы башка кишилерге чакыруу катты таркатайын. Сөз түрдө келгиле, көрүшкөнчө. Мейли, жакшы бар. Макул. Рамис байке, саламатсызбы? Элнара, кел. Шерли экөөңөргө тойго чакыруу кат алып келдим эле. Сон жаңылык. Биз силердин тоюңардын эртелешине түрткү болдук го, Ошондой деп деле койсо болот. Сөзсүз барабыз. Мен сенин той көйнөк кийгениңди көрүшүм керек. Элнара, мен сага бир нерсе айтып коюшум керек болуп турат. Муну көп ойлондум. Кулак сизде? Сен жаңы жумушка киргенде көйнөгүңө сыя төгүлүшүнө, суфлёрдогу тексттин алмашышына, Париждеги сүрөттөрдүн интернетке тарап кетишине менин дагы күнөөм бар. Кечирип кой. Айтайын дегеним, ошол интригалардын башында Асель Мамытовна турат. Каналдагы бардык былык иштерди бышырган, интригаларды токуган ошол
Асель Мамытовна. Эми билип жүр. Этияттап иш кыл. Аны сезип жүргөм. Эми ачык билдим. Бизди тойдон күткүлө. Бул эмне? Бул премиум классындагы Шерле экөөбүз алып аткан курулуш компаниянын үйлөрү. А бир өкүңөргө да сунуштайм. Заманбап, ыңгайлуу, келишимдүү баада. А кайсы курулуш компания? Имарстрой. А бирге айтып көрөйүн. Биз карап көрөлү. Макул, мен барайын. Макул. Элинара, кандайсың? Эмне болду? Рамис байкең баш кошуп алып, маанайың жок болсо керек, э? Тескерисинче, Рамис байке бактысын тапканда аябай кубанычтамын. Менин байкоомдо сиз уголуп кыйналып кеттиңиз окшойт. Айгыз, тилиң узарып калган окшойт. Эмне өзүңө ишенимдүүсүң го я? Ишенимдүү кылып койдуңар. Кимдер бут тосуп, кимдер колдоп жүргөнүн билип эле калдым. Эмне, менден күмөнүң барбы? Азыркы күндө 40 жылда эмес, 40 мүнөттө эле билинип жатпайбы? Ай, кандай кылыр иш? Теледеги ыйкы-тыйкынын башында туруп, бүт интригаларды сиз токуп турган экенсиз. Алыс болуп жатасыз. Буйруса көрүшөбүз. Ошондо жообун аласыз. Эмне? Айгыз, сен эмне деп атасың я? Айгыз! Jalil Qadirovich, men көптөн күткөн күн келди. Маанайыңыз кандай? Маанай 5. Так. Баштадыкпы? Баштадык. Саламатсызбы? Өзүндөбү? Ооба, өзүндө. Эркин Үсенович, саламатсыңбы? Саламатчылык, Жалил Кадырович. Куш келипсиздер. Куш келдик Эркин досум. О, күчтүү артиллерия го. Анвар Давлетович, саламатсызбы? Ошол күчтүү артиллерияга туруштук бере алар бекенсиз? Кулак сиздерде бизден кандай кызмат? Кызмат? Сен кызматтан убактылуу четтетилдиң. Мына депутаттык комиссиянын чечими. Ырбатып отурбайлы. Мунун себеби сен тендерсиз ПТС алганыңда. Ооба. Аны биз арзан албадыкпы? Мамлекеттин акчасын үнөмдөдүк. Жана айттым го. Экөөбүз кайым айтышпайлы. Анвар Давлетович, жогорку кеңештин депутаты. Массалык маалымат каражаттарынын комитетинин төрагасы. Түшүнүктүү. Мында коркунучтуу эч нерсе жок. Мен жумушту кимге тапшырам? Тынара Жапаровнага.
Эркин кабинеттин ачкычын тапшыр. Кызматтык унаанын дагы ачкычын алды. Шопурду биз өзүбүз дайындайбыз. Шопурда не күнөө? Ал катардагы эле жумушчу да. Аны Анвар Давлетович деле жакшы тааныйт. Биз өзүбүздүн шоопурдап келебиз. Эркин Үсенович, жалпы жамаатты жыйналышка жыйындар залына чогултуңуз. Калган сөздү ошол жерден сүйлөшөбүз. Макул. Урматтуу жаамат, улуу урматтуу президентибиздин атына сиздердин жетекчиңиздер Эркин Үсеновичтин үстүнөн тоголок арыз кат келип түштү. Бул сапар бизге эле эмес, жогорку кеңешке дагы тоголок кат келип отурат. Андыктан Эркин Үсеновичтин үстүнөн айланган ак булут кара булутка айланганын баарыбыз мойнубузга алышыбыз керек. Азыр мен сөздү жогорку кеңештин депутаты Анвар Давлетовичке берейин. Сөз сизде. Арымаңыздар, менин эски жамаатым. Тагдырдын жазганы дейбизби? Кайтар дүйнө Эркин Үсеновичтин башына келип отурат. Жанагында ит кубалагандай мени шаштырып улага чыгарып койдуңуздар беле. Эркинди Астанага узатуу вазипасы эми мага жүктөлүп отурат. Эркин Үсенович одоно мыйзам бузууга барган. Тога тери кымбат балуу ПТСти тендер өткөрбөстөн өзүн билимдикке салып сатып алган. Жабдык ушул күндө мекенибизге келип, Кырчын жайлоосунда обсервациядан өтүп атат. Туура Эркин Үсенович? Кечиресиз, Анвар Давлетович. Обсервация эмес, апробация. Так ошондой. Жогорку кеңештеги мен жетектеген комитеттин чечимине ылайык депутаттык комиссия мамлекеттик каржы мыйзамсыз иштетилгендиги тууралуу иликтөөсүн жүргүзүп жатат. Эми келме кезек жерме тезек демекчи Эркин Үсенович бир кездерде мени кубаласа, Эркин Үсеновичти Астанага узатуу вазипасы мага жүктөлүп отурганы тагдырдын ачуу чындыгы. Эң туура чечим болуптур. Биз Эркин Үсеновичке канча жолу айттык. Реформа жолу менен кетүү керек. Ал эми мамлекеттик каналдын тарыхын, жасаган инсандардын кеп кеңешин эске алып жүрүңүз деген сөзү суу кечпей калбадыбы? Жалаң гана жаштарга басым жасап, аксакалдарыбызды четтен, иштен алып жатат. Өткөндөгүдөй урду бердиге салып, Эркин Үсеновичти сактай албайсыңар. Ири мыйзам бузууга барганы ак үйгө эмес, көк үйгө жетип отурат. Салаваттуу комиссия текшерүүсүн баштады. Муну силер ач айкырык менен эми жеңе албайсыңар. Түшүнүктүүбү? Туура айтасыз. Жайлы Кадырович. Эркин иштин ашмалтайын чыгарып салды. 1,5 миллион долларлык жабдыкты өз билемдик кылып сатып алды. Бул менсинүү. Элди, бизди жамаатты көзгө илбей калды. Урматтуу жамаат. Эркин Үсенович мени бул жакка алып келгенде туура ойлоп келген болчумун. Анализдеп көрсөм, өз кызыкчылыгына иштетүү максатында алып келиптир. Мен муну эми билип отурам. Ошондуктан мен жамаатка кошулам. Мыкты жетекчиге мен да татыктуумун. Түшүнүктүү. Демек, жамаат деле сизге каршы болуп калган экен да. Анын үстүнө
Қол алдыңыздағылар момытып қая шайтып тұрғаны бұл сіз үшін өте ұят іш. Дағы ой пікірлер барбы? Қол көтерген Иса Мусаевич, сіз баяғында елі асмандан сөйлесіңіз керек. Цифралар бұлытқа ұчып, галактикаға жетті деп. Мақұл, сөйлеңіз. Урматтуу Жалил Кадырович, урматтуу жамаат, бул жердеги талкуубуз өзү абсурд. Каяктагы абсурд? Сен эмне деп эле дөдүрөп жатасың? Анвар Давлетович, бул жабдык заводдогу баасы $1,5 миллион турат. Бизге 1 миллионго түштү. Мага десе бир сом турбайбы? Факт, тендер өткөрбөгөн. Мыйзам бузууга баргандыгы оркоюп көрүп турбайбы? Анда эмнеге сиздин убагыңызда сатылып алынган ПТС 1 айга жетпей бузулуп жатат? Эмне үчүн депутаттык комиссия муну иликтебейт? Ал жабдык иштейби, иштебейби? Эң негизгиси тендер өткөрүлгөн. Тиешелүү компания алып келип, жабдыкты орнотту. Баары мыйзам чегиндегисинде. Дал ошол утуп алган компания сиздин бир тууган бажаңыздын баласына таандык болуп жатпайбы? Сен кызык экенсиң эй. Кыргыздар сураштыра келсе, бир тууган чыгат. Экөөбүз деле кайны жезде куда сөөк болуп калышыбыз мүмкүн да. Ким кепилдик бере алат? Окумуштуулар немистер менен кыргыздарды бир тууган деп жатышпайбы? Урматтуу жамаат, Иса Мусаевич, тынчтаныңыздар. Кайым айтышуунун кажети жок деп эсептейм. Болушунча болду, боёсу канды дегендей тендер өткөзүлбөгөндүгү бул чындык. Жоопкерчиликти өз мойнума аламын деп жалпы жамааттын алдында айтканмын. Азыр да ошол сөзүмдөн чегинбейм. ПТС келди. Али Байтемирович кызматкерлери менен ушул күндө Кырчын жайлоосунда жабдыкты апробациядан өткөзүп жатышат. Ачыгында биз тиешелүү келишимдерди президенттик пресс катчысы Айжан Асмановнага жеткизгенбиз. Ал ушул документтерди мыйзамдаштырып берем деп убада берген. Тилекке каршы ал кечигип жатат. Ал эми мени кызматтан убактылуу четтетүү боюнча мен каршылык көрсөтпөйм. Урматтуу жамаат, сиздерден да чуу көтөрбөңүздөрдү өтүнөм. Мен баарыңыздардан депутаттык комиссиянын иликтөөсүнүн жыйынтыгын күтүүгө чакырам. Жалил Кадырович, Тынара Жапаров, эмнеге сиздердин катарда отурат? Алып баруучу Тынара Жапаровна Эркин Үсеновичтин ордуна жаңы жетекчи болуп шайланды. Тынара Жапаровна, мен сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Депутаттык комиссиянын бүтүмү чыкканга чейин жамаат менен ак жана таза иштешиңизге мен ишенем. Эркин Үсеновичтин башы интригадан чыкпай турганда, мындай кесипкөй аялдын жетекчи болуп келүүсү каналды сазга турган кризистен алып чыгат деген ишеничтемин. Рахмат Жалил Кадырович, сиздердин ишенимиңиздерди мен аванс катары кабыл алдым. Буюрса, иштердин баарын алдыга жылдырабыз. Мурунку соңку болгон катачылыктарды мыйзам калаасына алып келүүгө бүт аракетимди жасайм. Жалил Кадырович, эмнеге Тынара болот? Сиз мени болосуң деп, анан мен сиздин айткандарыңызды кылып жатпаймынбы? Мен болом. Урматтуу жамаат, улуу урматтуу президентибиздин пресс катчысы Асманова Айжан Асмановна келди. Сөз берели. Макулсуздарбы? Сөз берели. Сөз бергиле. Сүйлөсүн. Саламатсыздарбы, урматтуу 77-чи мамлекеттик телеканалдын жамааты. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Мен дароо иш көтөйүн. Эркин Үсенович ПТС жабдыгын алууда бул иш тендерсиз өтүп жаткандыгы тууралуу
алдын ала президентке билдирген. Моюнга алуу керек. Бул ишти жүзөгө ашырууда мыйзам бузуулар болгон. Бирок Эркин Усенович дагы бир жолу мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, иштин кызыкчылыгы үчүн өзүнүн керт башын тобокелчиликке салып, жоопкерчиликти мойнуна алып, туура чечим кабыл алган мыкты менеджер экенин далилдеди. Бул менин сөзүм эмес, улуу урматтуу президенттин сөзү. Ушул убакытта ПТС жабдыгы Кыршын жайлоосуна жеткизилип, текшерүүдөн өтүп, элдик фольклордук фестивалга даяр турат. Бул мактоого татыктуу жумуш. Буйруса, мындан ары эч кандай чет элдик телеканалдарсыз эле бул иш-чараларды жер шарына өзүбүз эле чагылдырып берип турабыз. Ал эми көчмө каналды мыйзамдаштыруу боюнча документтериңизди президент өкмөт мүчөлөрү колдоду. Рахмат. Мыйзамдаштырылган документтериңиз мына, Эркин Усенович. Азыр токтоңуздар, отуруңуздар. Токтоңуздар, урматтуу жамаат, отуруңуздар, отуруңуздар, тынчтаныңыздар. Президент туура айтыптыр. Анвар Давлетович менен Жалил Кадырович бизди алгы жолу менен акылыбызды уурдап, Эркин Усеновичке каршы бурганы ачык билинип турат. Эркин Усенович, мен булардын көзүн тазаламайынча ишиңиз алдыга жылбайт деп айткан болчумун. Сиз кулак салган жоксуз. Мынакей, байкоочу кеңештен булар сизди каралап, жамандап берүүнү өтүнүшкөн, а мен карама каршы чыккам. Сиз 77 каналдын эң мыкты табылгыс жетекчисиз. Ак ыйлет, бирок сынбайт деген ушул. А мен булардын бал тилине кирип, бузуку оюнуна аралашып калуудан Кудай өзү сактаптыр. Мен булардын ишин бузукулук деп эсептейм. Эркин Усенович, сиздей жетекчибиз менен биз сыймыктанабыз. Рахмат, отуруңуздар. Рахмат, урматтуу жамаат, отуруңуздар. Айжан Асмановна, рахмат жумушуңузга. Президентке ысык салам айтыңыз. Макул. Мейлиңиз. Анвар Давлетович, Эркинден ыры бүттү дебедиңер беле? Ыры бүтмөк турсуң бүтмөк. Айжан Асманова келип калды го. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эгерде Айжан Асманова келип калбаганда, Тынара Айжандан алган документтерди өрттөп же архивге салып койгондо бирөө билмек беле? Туурабы? Биздеги колдо болгон документтер менен Эркин иши бүтмөк. Туурабы? Андай болбой калды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мага каяктан болсо дагы жумуштап бергиле. Эл дүрбөсө, эшек дүрбөйт болуп, мага эмне жок, эки эркекке ишенип алып. Эркин Усенович башыман сылабайт. Силерди билбейм, бирок мен телесиз жашай албайм. Саясатта достук болбойт. Бир гана кызыкчылык. Мен оюндан чыктым, балдар. Мен кеттим. Анвар Давлетович, сиз каяка? Сен деле бир кездерде мени чанып кетпедиң беле? Мен мага жогору жактан чакырып болуп жатат. Ал жака барбасам болбойт. Мен ошол жактагы жумуштарымды жасайын. Макул, жакшы калыңыз. Так, эми силер бара бергиле. Мен Айжан Асмановна менен Эркин Усенович менен силердин жумушуңар тууралуу сүйлөшөйүн. Силер тарапка чечкенге аракет кылам. Макулбу? Мага жумуштап бергиле дейм. Atındı kaldıran
Сага. Рахмат. Абир Арстан мырза, түбөлүктүү Элнара Манасова менен өмүр сүрүүгө макулсузбу? Макулмун. Элнара Манасова, а сиз макулсузбу? Макулмун. Анда кол коюп коюңуздар. Рахмат. Мен сиздерди ушул күндөн баштап жаш жубайлар деп жарыя кыламын. Атымды калтырамын, өмүрлүк менин жарым. Жүрөккө сактап алдым, алмаштырбас сулуу жаным. Кайра кайталабай алтыным, колумду сунуп койчу. Алтыным шакекти тагып койчу. Суранамын жарым болчу. Абир байке, бактылуу болуңуз. Рахмат. Бактылуу болгула. Рахмат. Абир, Элнара, мына канчалаган кыйынчылыктарды башыңардан өткөрүп, ак сүйүңөргө жетип, мына бүгүн ак тоюңарда турабыз. Мен силер менен сыймыктанам. Азаматсыңар. Бактылуу болгула. Рахмат. Бактылуу болгула. Рахмат. Бактылуу болгула. Рахмат. Абир, сени болду YouTube каналыбызга чыгарбайлы деп чечтик. Ооба, чыгарбайбыз. Анан бактылуу болгула. Рахмат. Бактылуу да болгула. Рахмат. Уулум, кызым, бактылуу болушуңарды тилек кылабыз. Рахмат, бактылуу болгула. Бактылуу болгула. Бактылуу болуңуздар. Рахмат. Рахмат. Сүйүктүү менин балдарым, эми бактылуу болгула. Рахмат. Элнара кызым, Абир күйөө балам, кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун. Рахмат. Бактылуу болуңуздар. Бактылуу болуңуздар. Рахмат. Рахмат, бактылуу болгула. Рахмат. Рахмат. Be happy. Абир, Элнара, тележылдыз болуп туруп, көптөгөн кыйынчылыктарды, буттосууларды жеңип өттүңөр. Мен силердин бактылуу болушуңарга тилектешмин. Рахмат. Эки жаш бактылуу болгула. Рахмат. 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 Sanıp menin düşüme girdin. Sadağam günüm olup gülmündük digin. Kaydasın içideki aşığım hazır. Kadırın geçirimi geçigi bildim. İstesim ezillemin ok bolup güyüm. İlk canım geçirilgiz belene gülüm. Melek gün aradan ay yıllar ötse da. Men senin mahabatın bari bir suyum. Erken geçelim seni. Erkelebem mi ayrılıp gelçi geçirip beni. Suyum ökübüm menin asmanda bulut. Sezimim sağa degen bulakтай tunup. Sağındım bu sabolu asılım seni. Soranam geçir beni barın sen unut. Kızıksız gündür ötü özümsüz barat. Kımbattım gün ötkörüm jolumdu karap. Jırgalım kayrılıp kele tünüm senden. Жүрөгүмдү күтүүдө самап. Эркем ай geçelim seni. Erkelebem mi ayrılıp gelçi geçirip beni.
Seni elle kütüp gelem, seni elle suyup gelem. Geçir beni canım, geçir beni. Oh yeah, yeah, yeah. Oh no, oh, yeah. Erken var, geçelim seni. Erkelevem, ayrılıp gelçi, geçirip